Дал ушул Нарын аэропортунун имаратынын курулушу 1964 жылы, ал эми учуп конуу тилкеси, башкаруу жолдору 1974 жылы пайдаланууга берилген. Ал эми 1999 жылы жүргүнчүлөрдүн жоктугунан улам аэропорт өз ишмердүүлүгүн токтоткон. Бүгүнкү күндө толук оңдоп түзөөдөн соң кайрадан ишке берилип, бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу түрдө пайдаланууга берилди. Чейрек кылымдан кийин Нарын аэропорту жаңыланып, Бишкек-Нарын Бишкек авиакаттамы ишке кирди. Ачылыш салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, тасмасын чечти. Аны менен катар Жалал Абад облусунун Казарман аэропорту онлайн режимде ачылды. Уруксат ача бериңиздер. Өлкө башчы аймактык аэропорттордун реконструкциядан өтүп, аба каттамынын кайра жанданышы Кыргызстандын авиация тармагы өнүгүү жолунда бара жатканын белгиледи. Ошондой эле ал аэропорттордун иши илгерилеп, асманыбыз ачык болуусун тилек кылып, салтанат менен теңир толуктарды куттуктады. Нарын жана Казарман аэропортторунун ишке киргизилиши менен Кыргызстандын бардык аэропорттору жандандырылып, иштей баштаарын баса белгилеп айта кетейин. Бүгүнкү Нарын, Казарман аэропортторунун ачылышы жана ыраттуу учак каттамдарынын калыбына келтирилиши Кыргыз Республикасынын өнүгүү жолунда бараткандыгынын дагы бир далили, калкыбыздын өзгөчө муктаждыктарынын чечилип жаткандыгынын айкын мисалы. Ушундан улам жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бүгүнкү маанилүү долбоорго катышкандардын баарына ыраазычылык билдире кетейин. Биз өлкөбүздүн келечегин жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге баратабыз. Урматтуу агайын туугандар, жаңы аэропорттор толук мекендештерибизге көп жыл бою кызмат кылсын. Рахмат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунда уюштуруу, башкаруу жакшырып, өлкө боюнча аэропорттордун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармактын кеңейип жатканы маалымдалды. Ачылып жаткан 2 аэропорттогу жумуштар Кыргызстан аэропорттору компаниясынын өздүк каражатынын эсебинен жүргүзүлүп, жүргүнчүлөрдү тейлөө инфратүзүмүн жакшыртууга атайын техникалар жана жабдуулар менен камсыз болгон. Аэровокзалдын общий аянты 500 чарчы метрде түзгөн аэровокзал бүт азыркы талаптарга жооп бере турган бүт шарттары менен түзүлгөн. Ичинде бүт жабдуулардын баардыгы коюлду. Казарман аэропорту болсо мурун 17-жылы курулган аэровокзал бар болчу. Ошону эле биз реконструкция кылып туруп, ичинде жаңы жабдуулар менен койдук бардыгын. Учуп конуу тилкелери дагы 2 аэропортто тең учуп конуу тилкеси, перрону бардыгы жаңыланды. Азыр уже мына бүгүн ачкандан баштап регулярдуу рейстер буйруса учуп баштайт. Нарын аэропорту Совет туурунда курулуп, андан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 500 чарчы метрде түзгөн аэропорттун учуп конуу тилкеси толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, асфальт төшөлгөн. Чейрек кылымдан кийин кайрадан жанданышы калкка дем берди. Нарында көп жакшылыктар болду. Мурда каралбай келген жана мектептер, бала бакча, жол курулуштары, жаштандыруу ушундай көп жетишкендиктерге жетишип атабыз деп ойлойбуз. Өркүндөй берсин, шаарыбыз өнүгө берсин. Ушул белибизди кут кылсын. Нарын деген Кыргызстандын эң тетиги түкпүрүнө алыстагы район болчубуз. Каттам эки жакка кыйын, жол шартыбыз кыйын, кары кишилер болот, оорукчандар болот, тигүүлөр болот. Мына ушундай кезде аябай кыйналчу элек. Мына ушул бүгүн аябагында чоң кубанычта болуп турабыз. Ушул аэропортубузду кайра жаңыртып, ушу биздин бүгүнкү президентибиз Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке ушуларга биз абдан ыраазыбыз. Ушул иштерди аябагында ушулар колдоп, ушул иш-чараны жасап берген үчүн биз 1000 мертебе өзүбүздүн элибиздин атынан, үй бүлөбүздүн атынан баарыбыз ыраазыбыз.
Учак жумасына бир ирет ар бейшемби күнү каттап турат. Билет баасы 2100 сом. Билетти Осман Airlines компаниясынан атайын мобилдик тиркемеси аркылуу сатып алса болот. Каттамдагы учак аталган компанияга таандык. 4-сентябрда алгачкы рейсин аткарып, бул жолу да 7100 бийиктикте жүргүнчүлөрдү ийгиликтүү алып келди. Биздин бортубуз Dash 8Q400 деген канадалык самолет, 80 орунду. Кудай буйрса ошол жумада бир жолу бир каттам болуп турат. Дүйнөдөгү эң коопсуз транспорт бул самолет болуп эсептелинет. Биздин самолетубуздагы ошол жалпы мындай оор шарты катаал Кыргызстан тол аймактарына атайын ылайыкталып алып келинген. Анан конгондо да биздин ошо шартка ылайыктуу конот. Биздин самолетубуз эң коопсуз самолеттордун катарына кирет. Кезегинде аэропортто жүргүнчүлөргө тейлөө кызматын аткарган ардагерлер да ачылышка чакырылган. Алар өткөндү эстеп, көп жылдар эңсирип калган куттуу жайдын кайрадан жанданышына кубангандарын жашырган жок. Көп рейстер каттачу, көптөгөн жумушчуларыбыз иштечү. Ушул жерде далай ардагерлер эртең менен ушу саат 7-де жумушка келген, кечке чейин саат 7-8ге чейин иштечүбүз. Абед кылганга да убактыбыз болчу эмес. Аябай рейстер көп уччу. Дагы канчалаган билимдүү балдарыбыз келип иштеп атат. Дагы балдарыбыз жумуш орду менен камсыз болуп атат. Айыл ичи жанданып мындай жакшы. Бүгүн сүйүнүчтө болуп отурабыз. Эми ушуну Кудай кут кылып эле рейс тынбай каттап, элдин керегине жарап, эл үчүн иштеп турса, элдин деле тилеген ой максаты ошол. Форма кийип алып, самолет ичине чейин кирип, азыр ушунун баарын элестетип атам. Летчиктерге кол койдуруп, анан кийин жакшы кызматта иштедик. Анан кийин көп ушундай көпчүлүк менен иштедик. Жакшы, эң жакшы болуп атат. Аэропорттун ачылышы. Ушу Сарды Нуркузоевичке рахмат. Ушунча аэропорттун ачылышына аябай көп салым кошуп, элдин көйгөйүн чечип, жакшылык болуп атат. Нарын аэропортун жандандыруу Кыргызстандын аймактык авиациясын өнүктүрүүдөгү стратегиянын бир бөлүгү. Аэропорттун калыбына келтирилиши жергиликтүү туризмди жана экономиканы өнүктүрүүдө маанилүү кадам. Мындай жагымдуулук башка региондор менен түз аба байланышын камсыз кылуу менен өлкөнүн транспорт системасынын олуттуу бөлүгүнө айланары күтүлүүдө. Жазгүл Зубалиева, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.